Интернет желесиндеги сайттардан алынган акыркы маалыматтар менен тааныштырып, сайтка саякат көрсөтүүсү назарыңыздарда. Бүгүн мен аны Нурдөлөт Таштанбек айтып берем. Саламатсыздарбы? Көрсөтүүбүздү уюлдук телефонуңуз аркылуу дагы түз көрсөңүз болот. Ал үчүн YouTube'да, Facebook'та жана Instagram баракчаларынан бизди издеп кошулуңуздар. Финполдун төрагасы Сыймык Жапыкеев видео кайрылуулар аркылуу коом менен тыгыз байланышса да, аны иштеген жок деп, анын отставкага чыгышын талап кылгандар жок эмес. Мындай кыйкырык менен Бакай Кашкарбаев да чыгып, Сыймыктын өзүнө карата бир топ сын пикирди айтып кетти. Мындан сырткары кээ бир саясат таануучулар жана мурунку атка минерлер да Сыймыктын иш аракеттери туура болбой жатканын айтышып, бул жол менен ал абакка жол алат дешүүдө. Айрымдары Сыймык Финполду пайдаланып акча топтоп жатат деп да чыгышкан. Медалдын эки бети бар демекчи, жакшы жактарын көбүрөөк алып, кылган эмгектерин да баалап турсак, балким өлкө өнүгөт беле. Кызматка келген ар бир атка минерди сындап турсак, бизге башка бирөө жакшы кызматкерин өлкөнү өнүктүрүп алгыла деп бермек беле. Андыктан Сыймыкты камалат дебей, өзү үн каткыча сабыр кылып туралы. Экс-президенттер Роза Отунбаева менен Сооронбай Жээнбековдун экс макамын алууга 15 миңден ашуун кол топтолду. Бул тууралуу активист Чыңгыз Капаров билдирди. Капаровдун айтуусунда Роза Отунбаева экс макамды алууга эмгек кылган эмес, учурунда ага таңдаш кандидат да чыккан эмес. Ал эми Сооронбай Жээнбеков өткөн жылдын октябрь айында элдин толкундоосунан улам отставкага чыккан. Андыктан бул эки экстер макамга татыктуу эмес экенин билдирген. Ал эми макамды алуу маселесин кароого парламентке 300 миңден анык кол тамга талап кылынат. Ал эми кол тамга чогултуу ар жума ишемби күнү Бишкек шаарынын Ала Тоо аянтындагы Илбирс саат 10:00 баштап кечки саат 18:00 чейин болуп жатат. Ырчы кызыбыз Самара Каримова окуу жайдагы ызы чуудан кийин бир топко коомго көп нерсесин ачыктабай калды. Сүткө оозу күйгөн айранды үйлөп ичет дейт эмеспи? Анын сыңары бул жолу бара турчу жаңы кызматы тууралуу шек билдирбей жаткандай. Самара эми Өзбекстандагы элчиликке барууга даярданып жатканын жакындары тар чөйрөдө кеп кылышууда. Жакшы жаңылыктарын ачыктаган Самара бул жолу толук ишке киришкенде гана билдирейин дегенби, Айтор бул тууралуу азырынча унчукпай турат. Эмнеси болсо да элчиликтен кайсы кызматынан иш баштаганын жакын каралыкта Самара айымдын өзүнөн угаарбыз. Кечээ 22 февралда интернет тармагында муфтияттын бухгалтери УКМКнын кызматкерине пара сунуштап жаткандагы тууралуу видео тараган. Бул тасмада мурдагы муфти Максат Ажы Токтомушевдин дагы катыштыгы болгондуктан ал социалдык тармактагы жеке баракчасы аркылуу билдирүү жасады. Буйруса өлкөбүздүн тынчтыгы үчүн көп нерселерди айтпай келдим эле. Мына бүгүнкү видео тууралуу бир гана нерсени суранмакмын. Шашылыш чечим чыгарбай эч кандай ойго келбей туруңуздар. Мен дагы ал видеого комментарий бербей турмакчымын. Себеби бул видеону ар түрдүү кылып кыркып тескери мааниге ээ кылышыптыр. Элибиздин тынчылыгы үчүн мен көп нерсеге көз жумуп келгем. Эми биз деле айта турган күндөр келиптир. Ошондуктан алдын ала адамды каралабай, сын такпай, бир аз сабыр кылып туруңуздар сураныч. Акыйкат сөзсүз келет. Ошондо анан сөздү да айтабыз, сиздерди да угабыз. Түшүнүп турганыңыздарга терең ыраазычылык билдирем. Аллах таалам жүзүбүздү жарык кылсын жана жүрөктөрдү ыйманга толтурсун. Жай эс алыңыздар, сиздерди колдойт деп ишенем деп жазылат Токтомушевдин кайрылуусунда. Премьер-министр Улукбек Мариповдун Бишкек шаарындагы юстиция министрлигинин мамлекеттик каттоо кызматына караштуу калкты тейлөө борборлорунун бирине пландан тышкары текшерүү менен барды. Калкты тейлөө борборунун иши менен таанышууда өкмөт жетекчиси белгиленгендей, жакын арада Бишкек шаарынын борборунда жаңы калкты тейлөө борбору ачылат жана ал мурдагы Элдорадо соода борборунун имаратында жайгашат. Белгилей кетсек, аталган соода борборунун имараты буга дейин мамлекеттин менчигине өткөрүлүп берилген. Кызматкерлер такталып, тийиштүү жабдуулар орнотулган соң мында жаңы калкты тейлөө борбору ачылып, Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин жана Коргоо министрлигинин линиясы боюнча бардык маалыматтар берилип, кеңири кызмат көрсөтүлмөкчү. Аталган калкты тейлөө борборуна барууга премьер-министр Бишкек шаарында жана жалпы республика боюнча тейлөө борборлорунун санын жогорулатууну, ошондой эле бардык калкты тейлөө борборлорунда кезек күтүүчү жарандардын ыңгайлуулугу үчүн шарттарды жакшыртууну жана мамлекеттик кызмат көрсөтүү сапатын жогорулатууну тапшырды. Мындан тышкары тейлөө борборлорунун жетекчилигине жеке кабинеттерди ачык типтеги кеңсе форматында долбоорлоо тапшырылды. Натыйжада кызматкерлердин кардарлар менен иш алып баруусун көрүп турууга жана ар кандай кырдаалга карата ыкчам жооп кайтарууга мүмкүндүк түзүлөт.
Кабарлар маалымат агенттиги Үмүт Мукамбетованын кармалышына байланыштуу кырдаалга түшүндүрмө берди. Акыркы 2 жумада Кабарлар чекит KG маалымат сайтына хакердик чабуул болгон. Узакка созулган техникалык иштерден кийин калыбына келтирилген. 1-2 күн мурун бир нече адам агенттиктин жетекчилигине кайрылып, айрым саясатчылар жөнүндө терс материалдарды жазбоону талап кылышкан. Кийинчерээк Аскар аттуу жаран Кабарлар маалымат агенттигинин директору Үмүт Мукамбетовага кайрылып, ага журналисттер менен маалымат жыйын уюштуруп берүү өтүнүчү менен кайрылган. Ал кармалгандыгына байланыштуу кырдаалды түшүндүрүп берүү максатында пресс-конференция берүүнү каалагандыгын билдирген. Буга чейин массалык маалымат каражаттарында Аскарды мас абалында унаа башкарган үчүн патрулдук милиция кызматкерлери тарабынан кармалган видео пайда болгон. Кармалган учурда ал президент Садыр Жапаровго видео кайрылуу жасаган. Бул видеонун баштапкы булагы Оппа чекит KG жаңылыктар сайты болчу жана анын андан ары жайылышы Кабарлар медиадан көз каранды болгон эмес. Аскар буга чейин бир нече маалымат агенттиктерине ага маалымат жыйынын уюштурууга көмөктөшүү өтүнүчү менен кайрылган. Үмүт Мукамбетова аны жеке өзү таанып уюштурууга жардам берүүгө макул болгон жана ал уюштурууга кеткен чыгымдар үчүн 20 000 бөлүп берүү убада кылган. Пресс-конференция Жаннатта өтмөк. Биздин агенттик муну саясий буйрук жана маалымат агенттигинин беделин түшүрүүгө багытталган максаттуу уюштуруу деп эсептейт деп жазылат Кабарлар агенттигинин билдирүүсүндө. Россия жана Беларустун президенттери Владимир Путин менен Александр Лукашенко сүйлөшүүлөрдөн кийин Красная Полянада лыжа тебүүгө жөнөштү. Президенттер тоо борлорунун бирине кар жа чана менен барышкан. Лукашенко алдыга чыгып биринчи келди. Бирок түшүп келе жатканда акыры Путин биринчи болуп түштү. Лыжа тебүү учурунда мамлекет башчылары Красная Полянадагы эс алуучуларга кол булгалап учурашып өтүштү. Ирак бийликтери Багдад шаарындагы жашыл аймак 22 февралда ракета соккусуна кабылганын билдирди. Багдадка карай атылган 3 ракетанын экөө өзгөчө коопсуздук режиминдеги аймакка, бирөө борбор шаардын башка жагына түшкөнүн Ирак аскер жетекчилери маалымдады. АКШ өкүлдөрү ракеталардын бири Багдадтагы америкалык элчиликтин жанына түшкөнүн, андан эч ким жабыр тартпагандыгын билдиришти. АКШнын аскер өкүлдөрүнүн айтымында алгачкы маалыматтарга караганда Катюша ракеталары АКШнын Багдадтагы элчилигинин жанына түшкөн. Анын бири бирдиктүү оперативдүү башкармалыктын кеңсесинин жанына түшкөн. Багдадтын жашыл аймагында чет өлкөлүк элчиликтер жана өкмөттүк имараттар жайгашкан. Аймак улам-улам ракеталык чабуулдарга дуушар болуп келет. АКШ жакында Иракта жүзөгө ашырылган ракеталар чабуулдарга кыжырданып жатат. Бирок ачуусун кимдир бирөөдөн чыгарбайт деп АКШнын мамлекеттик департаментинин өкүлү Нед Прайс билдирди. Интернет желесиндеги сайттардан алынган маалыматтар мына ушулар болду. Урматтуу телекөрүүчүлөр, 7 каналдын YouTube'дагы, Facebook'дагы жана Instagram'дагы баракчаларына катталууну унутпаңыздар. Эскерте кетсем, көрсөтүүбүздөгү кеткен маалыматтар 7 каналдын көз карашын билдирбейт. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө аман болуңуздар.